күн бир максат теле долбоору облустун аймагындагы мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн чагылдырууну улантууда. Бул жолу кезек Ысык Көл облустук статистика башкармалыгына келип жетти. Негизинен учурда бул башкармалыкта 7 бөлүмдө 35 кызматкер эмгектенет. Алгач эле элден облустук статистика башкармалыгы тууралуу эмне билишет? Сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Статистика калктын эмесин алып барат. Калктын санын эсептеп турушат. Ошондой деп түшүнөм да, статистика. Статистика. Жок. Билбейсизби? Уккан эмессиз. Элдин эсеби, жашоо турмушу болуш керек. Ого эле жүрөбүз, бирок статистика боюнча эми населениянын канчасы эркек, канчасы аял, канчасы кичинекейлер, ошолордун жашоо турмушу эмелери болуш керек. Эл каттоого келишет да үйүңөргөчү, Ооба. кызматкерлер. Миллиондон да келсе керек эле. Билбейм мен. Негизи жыл сайын бир жолу каттап эметен өткөзүп турат да. Мекеме өзү каякта жайгашат билесиздерби? Статистикабы билбейт экенбиз. Жок. Ысык Көл облустук статистика башкармалыгы бир кылымга жакын аралыкта түптөлүп, облустун экономикалык, социалдык, демографиялык жана экологиялык процесстерине изилдөө жүргүзүп, өз убагында мамлекеттик бийлик органдарын жана жалпы коомчулукту статистикалык маалыматтар менен камсыздап келет. Аталган тармак мамлекеттик башкаруунун маанилүү инструменти болуп саналат. Анткени дал ушул статистиканын негизинде облустун социалдык, экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдору түзүлөт. Статистикалык маалыматтардын жардамы менен ал болжолдордун жүзөгө ашырылышына баа берилет. Маалыматтарды чогултуп, аларды иреттеп, колдонуучуларга сунуу максатында облустун ар бир район шаарларында атайын бөлүмдөр иш алып барат. Стат башкармалык эмне иш кылат десе эле, баягы эл каттоодо эле түшүнүп атпайбы элдин баары. Андай эле эмес, биз болгон кыймыл аракеттин баары стат аркылуу кетет. Мисалы айта кеткенде, көбүнчөсү эле жана суроо бергенде статтын маалыматына таянып деп атпайбы, ошонун баары бизден алышып, анан ошо статтын маалыматы негизинде ар кайсы жерде жанагы эмелерди айтылып жүрөт. Мисалы регистр бөлүмү дейбиз. Регистр бөлүмү областта канча дыйкан чарба, канча крестьянский, фермерский, юридический чарбалар, жанагы мекеме ишкананын баары ушул каттоодон өтүп биздин базада отурат. Андан кийин өнөр жай деген бөлүмүбүз бар. Өнөр жай ушу Ысык Көл областындагы эмне өндүрүлгөн баары ошол бөлүм иш алып барат. Андан кийин финансы бөлүмүндө болсо ошо финансылыкка эмне тиешеси бар, ошонун баарын ошо бөлүм алып барат. Анан инвестиция, строительство, торговля деген бөлүмүбүз бар. ЯЭС жанагы товар каяктан каяка кирип атканын баары ошо таможня аркылуу бизге түшөт, ошонун баарын ошол отдел обработка кылат. Үй чарба бөлүмү бар, аякта 10 адам, 13 адам иштейт. 3-өө биякта отурат, 10 ошо ар бир район, ар бир эмеде райондо үйлөр менен, үй чарбалар менен иш алып барат. Ошондо 660 үй чарбасын опрос кылып турабыз. Эмне иштиң, эмне жедиң, канча расход кылдың айына. Анан ошонун негизинде жана потребительский корзина чыгып атпайбы? Потребительский корзина мисалы 6800, 7200 деп жана айтылып кеткен бар, ошол үй чарбалардан чыгып келген цифралар. Өткөн айда өнөр жайдан мисал алсак, көбүрөөк көргөзсө, бул айда түшүп кетиши мүмкүн. Эменин жоктугуна байланыштуу, сырьёнун жоктугуна байланыштуу, жолсу дагы бир неме болуп калганына байланыштуу, ай менен ай, жыл менен жыл окшошпойт. Өсүш барбы область боюнча? Область боюнча бүгүнкү күндө өнөр жайы боюнча өсүштөр бар. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен. Чекене товар жүгүртүү боюнча бар, услуга боюнча бар, айыл чарбасында деле өсүштөр бар, мардык боюнча эле өсүштөр бар. Ошол эл каттоону өткөрдүк. 99-жылы, 2009-жылы, анан бул 2020-жылы болмок эле, жана пандемия, коронавирус чыгып калгандыгына байланыштуу жылып 2022-жылы өткөрдүк. Биз өткөргөндө ушу СНГ өлкөлөрүнүн арасында биринчилерден болуп Кыргызстан электрондук форматта өткөрдүк. Өзүңүздөр да көп болдуңуздар, көрдүңүздөр. Ошо жетишкендигибиз ошо болду. Электронду сразу эле базага киргизип,
жөнөтүп прямой Настаткомдун серверине түшүп атты. Эми мен азыр минтип салдым, мен аябай жакшы иштеп атат дегенден алысмын. Аны эл айтат, кесиптештерим айтат кандай иштер жүрүп атат. Анан ошо эми иштегенден баштап бизден өтө жактан өкмөттүн грамоталарынан, жогорку кеңештикинен ушу өзүм кызматкерлерим сунуштарыбыз өтүп атты. Бизде мына азыр бүгүнкү күндө 20 киши бар, 25 киши отличник статистики, мамлекеттик кызматкердин отличнигинен 4 бар облус боюнча. Анан ар кандай ардак грамоталар менен сыйлангандар бар. Башкармалык негизинен өзүнө 7 бөлүмдү камтып, ар бир бөлүмдө 3төн кызматкер иш алып барат. Бул уюштуруу, методология, демография, социалдык статистика, соода жана тейлөө бөлүмү. Айгүл Дигербаева бул бөлүмдө башкы адис кызматын аркалап келет. Мында соода, билим берүү тармактары боюнча отчеттор чогултулуп, ишкерлик менен алектенген түзүмдөр атайын базага катталып турат. Ал 25 жыл мурдагы иш тажрыйбасын бүгүнкү менен салыштырып, бир топ жетишкендиктер, өзгөрүүлөр болгонун айтат. Алсак кол күчү азайып, компьютердин жардамы менен кызматкерлердин жумушу кыйла эле жеңилдеген. Регистр боюнча айткым келсе, айтып кетсем, негизи биздин регистр биздин юстиция менен тыгыз байланышта иштешебиз, өзүнүн тартиби болот. Бул регистр өз эмнелерди камтыйт. Бизде республикада, аймакта өзлөрүнүн эмгек ишкерликтерин жүргүзүп жаткан баардык юридикалык жана жеке жактар өзүнүн иштерин жасап жаткан юридикалык жактардын баарын түзүмдөр ушул жерде болот. Андан тышкары биз байкоолорду жүргүзүп турабыз. Орусча айтканда обследование деп коебуз. Бул өзүбүздүн байкоолорубузду биз квартал сайын жүргүзөбүз. Жылдык байкоолор болот. Бардык тармактар боюнча болуп турат. Ошол байкоолордун эсебинен биздин немеге базага кирбей калса, каттоодон өтпөй калса, биз аларды ошо байкоолордун артынан киргизип турабыз да. Тартиби болот. Бизге юстиция тарабынан бизге билдирүүлөр келип турат. Ошо билдирүүлөрдүн негизинде биз базага киргизебиз. Өз убагында толуктоолор болот. Толуктоолорду киргизебиз. Жумуш чоң, объемная работа, но бирок кызыктуу болгон маалыматтардын баары бизге келип түшөт. Ошо маалыматтардын баарын анализдеп, иштеп чыгарып турабыз. Ишкана мекеме боюнча кыскача маалыматтар болот. Алардын мекеменин аталышы, дареги, телефону, электрондук почтасы, жетекчинин аты жөнү, андан тышкары дагы бул мекеме ишкана кайсыл менчик түрүнө тиешелүү, укуктук уюштуруу түрлөрү болот, экономикалык ишмерликтердин түрлөрү болот. Башкача айтканда, мекеме болобу, ишкана болобу, кайсы иш түрүн жүргүзөт. Биз ошого ар бирин бөлүп, класс кылып, подкласс кылып туруп, ошолорду бөлүп алып турабыз да. Аябай кызыктуу дейм. Мисалы үчүн биздин кыскача маалымат алып берип кетсек, биздин областта ушул маалда азыр 77 миңден ашык чарба жүргүзүүчү субъектилер бар. Анын ичинен 8300 юридикалык жактар болуп эсептелинет. Мунун ичинен 2300 иштейт. Бизге отчеттуулугун тапшырып турушат. 49 миңден ашыгы жеке ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн катташкан. Андан тышкары 20 миңден ашык дыйкан чарбаларыбыз бар да. Жаңы келип иштегенде жалаң кагаз түрүндө иштечүк. Бир отделда 5-6 кишиден отурчук. Баарын кол менен иштечүк. Ручка кагаз кармап, ар бирин бирден текшерип чыкчук. Ар бир бланкта, мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, азыр бизде 2300дөн ашык субъект отчет берет да. Ошол 2300 субъекттин отчетун биз почти кол менен жасачук да. Ар бирин толуктап, катасын текшерип, логикалык каталары болот. Ар бир ишканадан кээде анча-мынча ката келип калат, ошолорду туура түшүндүргөнгө аракет кылып, баарын туура алып иштечүк. Компьютерлер жок эсе болчу. Бул 1998 жылы ар бир отделде бирден компьютер болчу болгону. Ошо анан электрондук почтабыз болсо бир эле жерде болчу.
ушул жерде бир 50-60 киши иштечүк, ошонун баары бир электрондук почтаны карап отурчук да. Азыркы күндө болсо андай эмес. Бизде ар кимибизде бирден компьютерибиз бар, печатный материалдарыбыз бар баары. Условия жакшы. Башкармалыкта 40 жылдык өмүрүн дал ушул тармакка арнап жаш адистерге үлгү болуп келаткан кызматкерлер да бар. Алардын бири Бурулуш Айдаралиева. Өнөр жай, инновациялык ишмердик, транспорт, байланыш жана жылуулук энергетикалык ресурстар бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келет. Көп тармакты өзүнө камтыган бул бөлүмдө ушул багытка тийиштүү облустун аймагындагы көрсөткүчтөр чогултулуп, анализденип, талап кылган керектөөчүлөргө аныкталып берилет. Өнөр жайда болсо Скөл областы боюнча чыгарылган бардык өнөр жай товарларынын көлөмүн эсептейбиз. Ошо чыгарылган өнөр жай товарларынын көлөмүнүн индексин аныктайбыз. Район боюнча экономикалык көрсөткүчтөр боюнча аныктайбыз. Бул көрсөткүчтөрдү аныктоодо эл аралык методологияны колдонобуз. Транспорт боюнча тоже иши область боюнча жүк ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу, жүк ташууну жүргүзүү, жүргүнчүлөрдү ташууну жүргүзүү деген өзүнчө көрсөткүчтөр бар. Ошолордун негизинде иштеп, ошолорду аныктап, ошолорду дагы анализдеп турабыз. Эң чоң дагы бир тармагыбыз бул отун энергетикалык ресурстар. Анда болсо Скөл боюнча алынган бардык Скөл боюнча ар бир мекеме ишкананын колдонгон отун ресурстарынын балансын чыгарабыз. Ал жылына бир жолу болот. Ал Кумтөр биздин Кыргызстандын тармагына кирди. Ошондон бери биздин көрсөткүчтөрүбүздүн баары жакшы өсүштө келатат. 12 жыл боюнча, 12 жылдын жыйынтыгы боюнча биз 132 бир менен чыктык. Бул деген Кумтөр менен кошо. Кыйынчылыктар эми болот, бирок аны өзүбүздүн күчүбүз менен жойгонго аракет кылып атабыз. Негизи биздин региондордо ар бир региондо бирден бар, ар ким өзүнүн милдеттенмелерин, көрсөткүчтөрүн аткарышат. Бирок кыйынчылыктарды деген жойгонго аракет кылабыз. Өзгөчөлүктөр болсо ошо аракеттенип биз чогулткан көрсөткүчтөрдүн анализдеп, публикация кылып чыгарып, ошолор элдер колдонуп атат дегенде биз аябай ошого сыймыктанабыз да. Бардык жерде улуттук статистиканын билдирүүсү дегенде биз өзүбүздү аябай жакшы сезебиз. Биздин көрсөткүчтөр менен элдер иштейт экен, значит биз бирөөлөргө керек экенбиз деген ойдо иштейбиз. Ал эми ишканалардын финансысы, эмгек иш менен камсыздоо, туризм, инвестиция жана курулуш бөлүмү облустун аймагындагы бардык ишканалардын стат отчетторун чогултуп, аларды иштеп чыгуунун үстүндө иш алып барат. Анда кызматкерлердин саны, эмгек акылары тууралуу маалымат берилет. Тыкыр көзөмөлдөнүп анализденгенден кийин гана ал маалымат Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин маалымат борборуна жөнөтүлөт. Ошондой эле бул бөлүм жыл ичинде келген туристтердин санын аныктоо боюнча эс алуу жайларына анкета менен изилдөө жүргүзүп турат. Негизи облусубуздагы ишканалар статистикалык формаларында ылайык маалымат беришет. Мисалы кызматкерлердин санын жана алардын эмгек акысы жөнүндө, ишкана финансылык, чарбалык иш жөнүндө маалыматтарды беришет. Жылда 2 жолу кыш анан жай мезгилинде атайын изилдөө өткөзөбүз. Ал изилдөөнү өткөзгөнү себеп бизге ушул туризм тармакта иштеген ишканалар бизге ошо өзлөрүнүн келген туристтердин, коноктордун санын берет да. Былтыркы жыл менен салыштырганда быйыл 2022 жылы где-то 1 миллион 200дөн ашык турист болду. Биздин Скөл облуска келип кеткен. Жок, бул жалпы кыргызстандыктар дагы бар, башка областтардан келген. Жыйынтыктарды чыгарганда обязательно чыгат кыйынчылыктар. Бул
айтып кеткенде бул эме өткөзүп атпайбызбы изилдөө эмеде кээ бир ошол ишканалар киргизбейт, туура эмес түшүнөт. Бияктан биз текшергени келбей эле, биз изилдөөнү келебиз да. Мына канча киши келди, ошол биздин атайын анкетабыз бар. Облустук статистика башкармалыгы кесипкөй жаш адистерди да кабыл алууга даяр. Улуулар кичүүлөргө жол көрсөтүп, жумушун жаңы баштаган адистерге ар тараптан колдоо көрсөтүшөт. Кайрат Раимов бул тармакка келгенине жарым айдын жүзү болгон. Учурда мындал айыл чарба, айлана чөйрө, баалар жана тарифтер бөлүмүндө эмгектенет. Аталган бөлүм айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көрсөткүчү, түшүмдүүлүк, облустагы өндүрүлгөн эт, сүт жана башка айыл чарба продукцияларынын көлөмүн, ошондой эле чарбалардагы малдын санын аныктап изилдөө жүргүзөт. Бул кызматка негизи конкурстук негизде өтүп келдим. Конкурстан өзүм жогорку балл алдым. Экинчи турумда маектешүүгө чакырылдым. Конкурстун жыйынтыгы негизде маектешүүгө келдим. Биякта маектешүүдөн өттүм. Биякта маектешүү негизинде ички резервдик кадрга өттүм бияка. Бияктын кызматын ошо айыл чарба бөлүмүнө аныкташты мени. Айыл чарба бөлүмүндө бул биздин жогорку жетекчибиз Нурлан ага болуп эсептелинет. Кызматташуучу эже Жылдыз эже бияк мага жардам берип атышат. Окуу жайларда окуп жүргөндө уккам бул тармакты. Теоретический сабактардан окуганбыз. Азыр жаңы практика жүзүндө биринчи жолу көрүп атам. Шүгүр көңүлүмө жагып атат. Үйрөнүүнүн жолундамын азыр. Ал эми курулуш, демография жана баалардын индекси боюнча бөлүмүндө башка бөлүмдөр сыяктуу эле 3 кызматкер иш алып барат. Алардын ар бири ар башка багытта. Бири облустун аймагындагы курулуп жаткан бардык объекттерди аныктаса, дагы бири жашоочулардын күнүмдүк колдонуучу азык-түлүктөрүнүн баасын аныктап турат. Ал эми демография багыты калктын өсүшүн, өлүм-житим, төрөлгөндөрдүн санын, үй бүлөлүк түзүлүштөрдүн өзгөрүүлөрүнө байкоо жүргүзөт. Белгилей кетсек, изилдөөлөргө карата 2022 жылы облуста жалпы 9029 наристе төрөлсө, ошол жылы 2990 адам каза болгон. Ал эми 3000ге жакыны никеге туруп, 1000ге жакын үй бүлө ажырашкан. Ал эми облустагы калктын саны 505.901 кишиге жеткен. Даниярова Айнура Тельмановна бул облустатта иштегенине 20 жылдан ашын убакыт болду. Биздин отделде баа боюнча иш алып барат. Биздин методологияда көрсөтүлгөн бир 400дөн ашык товарларыбыз бар. Ошол товарларды биздин Караколдун базарларынан, анан дүкөндөрүнөн бааларды регистрация кылат да. Биздин жарандарыбыз керектөөчү күнүмдүк нан, чай, эт жана башка товарларды күнүгө регистрация кылат. Кээ бир азык түлүк эмес товарларды жумасына бир жолу, кээ бир товарларды айына бир жолу регистрация кылып турат. Мына ошол регистрация кылган товарларды биз улуттук статистика комитетине жөнөтөбүз. Ошол товарлардын арзандаганына же өсүшүнө байланыштуу инфляция деңгээлин канча пайызга өсүп жатат же кемип жатат, ошону билип турабыз. Кийинки адисибиз Касымбекова Жаркын. Бул курулуш боюнча иш алып барат, курулуш багытында иш алып барат. Бул адисибиздин келгенине жакында эле жаңы келди. Курулуп жаткан бардык объектилердин эмне курулуп жатат, больницабы, дүкөндөр салынып атабы, школа курулуп атабы, жеке турак жайларбы, ошолордун баарын учетун алабыз. Бизге ошол облустта иштеп жаткан курулуш уюмдарынын баары отчет берет. Андан тышкары еще биздин облуска келип турган инвестициялардын дагы канча инвестиция келип турат, ошолорду билип учетун алабыз. Демография бул бизде облуста канча айына канча бала төрөлдү, канча адам өлүп жатат, анан канча жарандарыбыз никеге туруп жатат, канча үй бүлөбүз ажырашып жатат, ошонун ай сайын учетун алабыз. ЗАГСтан биз кагаз жүзүндө отчет алып келгенбиз. Ушул 2022 жылдан баштап мунун бардыгы электрондук форматка өттү да. Азыр интернет аркылуу отчет алып калдык. Биздин ар бир адисибиз өзүнүн жумушун мына так аткарат. Өзүнө коюлган жумуштарын так өз убагында аткарып, ар бир отчеттун өзүнүн убактысы мөөнөтү менен улуттук статистика комитетинин интеллектуалдык бөлүмүнө берип турабыз.
ошол биздин кандай тактыкта отчетубузду беребиз, ошого жараша маалыматтардын так болгондугу ошондон көрүнөт да. Ошондой эле үй чарбаларына статистикалык байкоо жүргүзүү бөлүмү эл менен тыгыз иштеше турган кызыктуу бөлүм. Бөлүм негизинен калктын жашоо деңгээлин, жакырчылыктын көрсөткүчүн анықтайт. Буга атайын 5 район, 2 шаарда интервьюерлер сурамжылоо жүргүзүшөт. Замандын талабына ылайык алардын ар бири планшеттер менен камсыз болгон. Үй чарбаларды изилдөө бөлүмүнүн башкы адиси Садабаева Айзада Бактыбековна 6 жылдан бери башкы адис болуп иштейт. Интервьюерлер менен иштейбиз. Бияк Кадырова Анара Турганбековна жетектөөчү адис болуп көп жылдардан бери эмгектенет. Статистиканын отличниги. Интервьюерлердин сурамжылоосунун натыйжасында жашоо минимуму, калктын жашоо деңгээли, жакырчылык, киреше, чыгашалар аныкталат. 2022 жылга изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча жашоо минимуму бардык калкка 6780 сом 86 тыйынды түзөт. Жакырчылык 38,1% түздү. Шаар жергесиндегилер 33% түздү. Айыл жергеси 40,4% түздү. Бул 2021 жылга карата көрсөткүч да. Жылына 2 жолу калктын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлигинин калктын ишеним көрсөтүүсүнүн деңгээлин өлчөө тандалма изилдөөсү боюнча иш алып барат. Ал сурамжылоодо 18 жаштан 76 жашка чейинки үй чарбасынын мүчөлөрү катыша алышат. Жана ошол сурамжылоо убактысына кимдин туулган күнү жакын болсо, ошол үй чарбасынын мүчөсү сурамжылана алат. Мен бул бөлүмгө иштегениме 26 жыл болду. Быйыл апрель айында болот. Ошол биздин бөлүмдүн жумушу аябай кызыктуу, эл менен иштешебиз. Ага атайын окуудан өткөн интервьюерлер иштешет эл менен. Алар бул 7 форманы толтуруп келишет. Бул жерде биринчи форма элдердин ошо үй чарбадагы элдин аты жөнү, туулган жылы бүт так маалымат алынат. Экинчи форма болсо бул медицина жагынан ким канча жолу доктурга кайрылды, кандай болду, врачтарга бардыбы. Бунда дагы 2 форма бар бизде, 3-чү, анан 5-чи форма дегендерди буларды элдерге калтырып, булар дневник түрүндө толтуруп беришет. Ким кандай азык түлүк сатып алды, ким канчасын колдонду, канчасын керектеди деп. Бул форма болсо, 5-чи формабыз болсо, азык түлүк эмес товарларга кеткен чыгымдардын журналы. Бул жерге азык түлүк эмес товарлардын чыгымдарын жазышат. Булар 3 айга берилет. Бул 3 айда кандай чыгым болду? Бул жерден аябай майда бараттан бери жазышат. 4-чү формабыз болсо, иш менен камсыз болуу жана жумушсуздук боюнча 15 жаштан улуу адамдарга толтурулат. Бул жерде дагы аябай көп суроо камтылган. Бул 6-чы форма боюнча бул үй чарбасынын киреше жана чыгашалары. Бул жерде өздүк чарба боюнча дагы чыгымдар жазылат. Мисалы үчүн малды кандай кармап атышат, ошого канча чыгым кетип атат, дары-дармек кетип атабы, ошол майда бараттын баарын изилдешет. Үй чарбадагы элдин жашоосу, үй чарбасынын үйүнүн кандай условияда жашап атышат да, кандай эмеде жашап атканын алабыз да. Бул жерде эмне мебелдери бар, ушунун баары суралат. Бир четинен биздин интервьюерлердин жумуштары аябай оор да, ушунун баарын так маалымат алыш үчүн элге мамиле кылганды жакшы билиштери керек да. Ошол анан алар планшет аркылуу бизге басып берсе, биз бияктан карап, аларды толуктап, анан Бишкекке жөнөтөбүз да. Башкармалык былтыркы жылы калкты жана турак жай фондун каттоону электрондук форматта ийгиликтүү өткөргөнгө жетишти. Бул алынган маалыматтарды чогултууну тездетүүгө жана сапаттуу иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Жыйынтыктары жакын арада чыгаары белгиленди. Ошондой эле кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртуу максатында материалдык техникалык базасын жаңыртуу алдында турат. Жыл сайын апрель айынын акыркы жумасында мамлекеттик статистика кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Статистика боюнча комитеттин уюшулгандыгына быйыл туура 97 жыл толот.
коомчулук жана баардык өлкөлөрдүн өкмөттөрү үчүн статистиканын ролу күн санап өсүүдө. Кызматкерлер жоопкерчиликти, тактыкты талап кылган бул тармакта улуттук, аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү өлчөөнүн куралы катары ар дайым мамлекет үчүн кызмат кыла беришмекчи.